Агам Абылов Аскарбек 1942-жылы туулган. Нарым педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Комсомолдун Ат Башы райондук комитетинде инструктор болуп иштеп, армиядан келери менен пограничный орто мектебине мугалимдикке которулган. Өзүнүн окуучусу, шакирти, комсомол уюмунун секретары Түкбашева Жумаш экөө бири-бирин жактырышып, 1967-жылы баш кошушкан. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 6 эркек, 7 кыздын, 40ка жакын неберенин, 10го чукул чөбүрөнүн чоң ата, чоң энеси, таята, таянеси болушкан. Жеңебизди балдардын тарбиясына коюп, үй бүлө жоопкерчилигин моюнга алган агам мугалим да болду. Акча табам деп таксист да болду. Жогорку билимдүү экономист катары үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбай бакты. Ишинин майын чыгара иштеди. Пограничник колхозун райондо биринчилерден болуп чарбалык эсептөөгө, казыр отчетко өткөрдү. Союз тараган учурунда чарбанын мал жан, жер бөлүктөрүн элге бөлүштүрүүнүн оор жүгүн аркалады. Чарбанын бөлүнгөн 5 бөлүгүнүн бирин жетектеди. Кийин суу пайдалануучулардын ассоциациясын түздү. Өзүнүн тактыгы, түздүгү аркылуу кадыр барк күтө алды. Агам жакшы жашады. Өмүрү өткүчө жоргодон түшкөн жок. Союз учурунда унаа сейрек кезинде эле Нарын аймагында жападан жалгыз болгон капкара Зим автоунаасын минди. Кийин чет элдик унааларды да 80 жашка чыга айдап жүрдү. Өзү техниканы мыкты билгендиктен айылдаштары унааларын келип каратып, оңдотуп да алар эле. Темир жаатында автоген ширеткичтерди жашынан өздөштүрүп, жыгаччылыкта да чоң усталыгы болгон. Айылдагы көп курулуштарга колу тийген. Акыл эстүүлүгү, уюштургучтугу, калыстыгы менен тууган ичинде баш көз болуу жоопкерчилигинде болду. Ажал улуу экен, тагдырга баш ийет экен. Арабыздан бөлүнгөнүнө 1 жылдын жүзү болду. Бүгүн эскерип, багыштап Куран окуп отурабыз.